Көлбаевдин аялы байлыктарын алдырып койбош үчүн карапайым калктан жардам сурап чыгыптыр. Если Көлбаевдин байлыктарын полный бүтүн мамлекетке ала турган болсо, мамлекетке берягы дегенде эле 200-300 мектеп түшөт. Берягы дегенде эле. Көлбаевдин семьясы кайрылып чыкканы, Көлбаевдин өлгөнүнө көп деле кайрылган жок. Көлбаевден калган миллион деген имуществолор полный бүтүн алдырып койгон деп кайрылып атат. Байкуш болуп чыкса эле, ушунчалык эле бооруңарды ачып көрбөгүлечи, пожалуйста, суранам силерден. Көлбаевдин байлыгы кыбыракка чейин жетет. 7 урпагына чейин жетет. А бирок сенин, менин, мына карапайым калктын байлыгы эртеңки келе турган балаңа да жетпей калышы мүмкүн. Чолпон аталыктар, бир аз намысыңар барбы? Как будто Көлбаевдин семьясы ачка калып, башкалардын полный бүттүгү жыргап жашап аткандай, Көлбаевдин үйүнө тийишпегиле, Көлбаевдин байлыктарын тартып албагыла деп. Чөнтөңөргө бир аз 5000 сомдон салып койсо, сүйлөп чыга бересиңерби интернетте? Көлбаевдин аялы ыйлап эле чыгып кредитибиз бар, кантип жасайбыз, кантип өмөтөбүз десиле, баарыңар лей байкуш кантип жашайт деп. Как будто Көлбаевдин үй бүлөсү ачка калып, Чолпон атанын полный бүттүгү чыгып алыптыр. Уялгыла. Мына Жапаров Садыр Нуркожоевич силердин балдарыңар, бул кыргыздын балдары. Ташиев дагы мына кыргыздын балдары. Ушуга окшогон адамдарды колдогондун ордуна кайра каякта бир Крим төбөл, канча адам тагдырын талкалаган, канча адам бизнесин тартып алган, канча адамды бул дүйнөмө кошой чыккан адамдарды ой патриот эле дейсиңер. Силер патриот менен, мекенчил менен, мекени сүйбөгөн чыккынчыларды силер алмаштырып алдыңар азыркы убакытта. Криминалды криминал дегиле, кылмыш дүйнөсүндө ошо төбөл болсо ошону ошондой деп айткыла. Өзүнүн вордо эсептеп жүрчү. Эч ким эмес болчу, никакой статус нету дейт. Элдин баардыгы билет Көлбаев ким экенин. Ты вор в законе? Я вор в законе. Көпчүлүгүңөр ооба туура Көлбаев баатыр болгон, Көлбаев мындай болгон дейсиңер. Баатыр болгон деген нерсени мына силер Манас менен бүгүнкү Көлбаевди алмаштырып атасыңар. Биздин Манас бабабыз канча деген жерди ушу кыргыз элине отурган жерибиздин бүттүгүн Манас бабабыздын, Манас атабыздын ушу мэйнети менен келген. Көлбаев ушунчалык баатыр экен, кыйын экен, барып туруп тигилемеде Баткенде Мадумаров берип койгон 275 метрди алып берип койбойбу Тажикстандан анда. Баатыр экен ошончолук. Садыр Жапаровду Көлбаев президент кылган деп. Мен 100% кепилдик менен айтып коеюн. Көлбаев эч убакта президент кылган эмес. Садыр Жапаровду ким кылды эле? Ким мойнун кести эле? Кол бутун кести эле? Атамбаевдин приказы менен, Атамбаевдин сохасы болуп жүргөн, ал убакта Атамбаевдин сөзүнөн чыкпаган бандит Көлбаев болгон. Көлбаевдин аялы 46 минутта кайрылуу жасапыр. Ушунчалык патриот болсоңор, мекенди сүйсөңөр, мекенге күйсөңөр, кыргызча сүйлөгүлө. Зачем орусча сүйлөйсүңөр? Кыргызстандын бир канча пайыз айылдан жана башка жактагылардын көпчүлүгү орусча түшүнбөйт. Эмне силер дуңгандар кайрылдыңар орусча сүйлөп? Кыргызча сүйлөгүлө. Кече Крим төбөл аталган Камчы Көлбаевдин аялы кайрылуу жасапыр. Ошо аялынын кайрылуу жасаганын көрүп, өзүм бир чечим чыгардым. Ошонун негизинде бир канча фактыларды, бир канча негиздерди келтирип койгонду туура көрдүм. Урматтуу кыргыз элим, баарыңар кайдыгер карабай ушул эфирде бөлүшүп койгула. Бул кайрылуу бүтүндөй кыргыз элине, бүтүндөй кыргыз калкына, карапайым калктын баардыгына болот. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, Камчы Көлбаевдин атына тагымда келбейт. Бирок айла жоктон аргасынан атоого мажбур болуп атам. Ушул убакытка чейин Баяман Эркенбаев, Ырысбек Акматбаев, Алмамбет Анапияев жана башка биздин балдарыбыз өтүп кеткен. Алар кайсы жерден киши колду болгон, аларды кимдир аткан баардыгын айтпасак да белгилүү. Бирок алар Камчы Көлбаевчалык доорду сүрүп, Камчы Көлбаевчалык байлык жыйнаган эмес. Анча байлык жыйнаганга алар умтулган да эмес. Бирок алардын бир туугандары, алардын аялдары, алардын балдары кайрылуу жасаган эмес. Анткени азыркы убакытта менде ушундай түшүнүк болуп калды. Көлбаевдин аялы байлыктарын алдырып койбош үчүн карапайым калктан жардам сурап чыгыптыр. Айрыкча ушул кайрылууну чолпон аталыктарга айтар элем. Чолпон аталыктар, бир аз намысыңар барбы? Биз кыргызбыз.
Анан как будто Көлбаевдин семьясы ачка калып, башкалардын полный бүттүгү жыргап жашап аткандай, Көлбаевдин үйүнө тийишпегиле, Көлбаевдин байлыктарын тартып албагыла деп. Бир устакан эт берип койсо, чөнтөңөргө бираз 5000 сомдон салып койсо, сүйлөп чыгарасыңар интернетке. Муну огул отурган Садыр Жапаров менен Ташиев мамлекетке кандай иштер жасап атканын, мамлекетте кандай мыйзамсыздык болуп атканын полный бүттү мыйзамга салып келип аткан ушул Садыр Жапаров менен Ташиев. Дагы бир нерсени айтайын. Айтып атасыңар, Садыр Жапаровду Көлбаев президент кылган деп. Мен 100% кепилдик менен айтып коеюн. Көлбаев эч убакта президент кылган эмес. Садыр Жапаровду карапайым калк 1.195.000 эл өзү шайлаган. Түрмөдөн криминалдар, крим авторитеттер чыгарып келген эмес. Түрмөдөн мен, мага окшогон мекенчилдер, карапайым калк чортамандар чыгарып келген. Аны Садыр Жапаров, анын үй бүлөсү, анын жакындары, аны билген адамдардын бардыгы билет. Бирок айтып коеюн бир нерсени. Көлбаев ушунчалык жашоодо жетишкен адам болгон, Көлбаев ушунчалык мындай болгон, тигиндей болгон, жанандай хан сарайды биз жөн эле салган эмеспиз, элдер келсе көрсүн дегенбиз деп. Любой бир адам үйүнө бирөө келсе, жашынакай үй салайын, жашынакай нерсе кылайын, мени минтипир тигентипир, бир аз болсо да алдыга жылыпыр же аркага кетипир деп айтпасын деп, намыс үчүн болсо да үй салган. Анан кийин айтып атасыңар, жана каганат деген немелерди айтып атасыңар, эс алчу борборлорду, бул жактагы жанагы кафелерди айтып атасыңар, бараш жана башкаларын полный бүттүн айтып атасыңар. Барды кредитте кредит алган деп. Мен ишенбейм. Крим чөйрөдө крим авторитет болуп жүргөнү, наркобарон болуп жүргөнү айдан ачык белгилүү. Камчы Көлбаев ушул убакытка чейин кызын да сатты, адамын да сатты, адамын да өлтүрдү. Бирөөлөргө командор өлтүрттүрдү. Наркоман деген наркотрафикти сатты. Мындай айтканда жашоодо Көлбаев бүт нерсени проба кылып көргөн. Анан Көлбаевдин адамы аялы чыгып алып, жабыркаган адам катары бийликке кайрылып атканы бул позор. Бирок, урматтуу элим, көпчүлүгүңөр ооба туура Көлбаев баатыр болгон, Көлбаев мындай болгон дейсиңер. Баатыр болгон деген нерсени мына силер Манас менен бүгүнкү Көлбаевди алмаштырып атасыңар. Биздин Манас бабабыз канча деген жерди ушу кыргыз элине отурган жер үстүн бүттүгөн Манас бабабыздын, Манас атабыздын ушу мээнети менен келген. Көлбаев ушунчалык баатыр экен, кыйын экен, барып туруп тигилемеде Баткенде Мадумаров берип койгон 275 метрди алып берип койбойбу Тажикстандан анда. Баатыр экен ошончолук. Анчалык болбойт. Мына баатыр деп мына азыркы убакытта 30 жыл аралыгында эчтеке иш жасабаган Ташиев менен мына Садыр Жапаровду айтат. Садыр Жапаров менен Ташиев эмне буну атайын атып салдыбы? Кара ниет адамдар айтып атат, атайын атып салган деп. Алардан ок чыккан. Ошол ГКМБ кызматкерин ошо бутка аткан биринчи алар. Андан кийин ошол жерден ошол жок кылуу эмеси процесси жүрүп, анан кийин ошол ок атылган. Ошол жерден бири-бирине ок атышып, ошодон октон каза болуп атат. Эми айтпасам дагы, кече эле 1 жыл мурун өтүп кеткен Дөө Чыңгызды ким өлтүргөн биз жашырын билебиз. Анын үй бүлөсү мына кайрылуу жасап туруп ошонун негизинде кармалып атат бул. Бул билди 20 жыл 30 жылга кетерин, түрмөгө түшөрүн билди. 20 жыл волята жүргөн адам түрмөгө түшкөндөн чындыгында коркот. Тем более көп суракко. Көлбаев канча деген адамдарды алдап туруп, чет мамлекеттен чакырып туруп, өмүр бою каматып жүргөн адамдар бар. 15 жыл, 20 жылга каматып жүргөндөр бар. Көлбаев канча деген адамдын тагдырын талкалап салган адамдардын бири. Силер ушуну барго патриот, ушуну мыкты доопсуңар. Көлбаев ушунчалык патриот экен, мекенчил экен, мекенине күйөт экен. Эмне үчүн өзүнүн канынан жаралган кызын уйгурга берип койду? Мен Кудай сактасын, мен өзүмдүн кызымды Кыргызга берем. Кыргыздын урпагын, Кыргыздын ушул эмесин улай турган, ушу Кыргыздын эмесин улай турган менин кызым, сенин кызың, анын кызы, бунун кызы. Анан патриот деп чыгып атасыңар, урматтуу элим, аркы өттү, берки өттү карайлы. Көлбаевдин аялы ыйлап эле чыгып кредитибиз бар, кантип жашайбыз, кантип өмөтөбүз десиле, баарыңар лей байкуш кантип жашайт деп. Кымбатчылык убакытта биз кантип жашап атабыз? Мен 19 жашта атадан калган баламын. Мен 5 бир туган болуп, жетим жетилет дейт. Мына Кудайга шүгүр 31-демин. Мына адам бери 12 жыл өттү.
Құдайға шүгір өлген жоқпын. Насибука юсибука валау канал тахтал жибал дейді. Сенің рызқың тоң астында болса да алып жейсің деп пайғамбарымыздың хадисі бар. Как будто Көлбаевтың үй бүлесі ашқа қаласып, Чолпан атаның полный бүттігі шығып алып бір. Уял қыла. Мына Жапаров Садыр Нұрғожаев селердің балдарыңар. Бұл қырғыздың балдары. Ташиевтағы мына қырғыздың балдары. Ушыға ұқсаған адамдарды қолдағанның орнына қайра қаяқта бір крим төбел, қанша адам тағдырын талқылаған, қанша адам бизнесін тартып алған, қанша адамды бұл дүниемен қош айтышқан адамдарды ой патриот еле дейсіңер. Сілер патриот менен, мекеншіл менен, мекені сүйбеген шыққыншыларды сілер алмаштырып алдыңар азыркы уақытта. Мен ушул нерсени айтпайын дедим эле, бирок каным кайнап кечинде көрүп айтып койгонун туура көрдүм. Нурлан Мотуевке да кайрылам. Жана башка Кыргызстанга кызмат кылып келип аткан, ачуу чындыкты айтып келип аткан адамдардын баарына кайрылам. Бүттүңөр ачуу чындыкты айткыла, криминалды криминал дегиле, кылмыш дүйнөсүндө ошо төбөл болсо ошону ошондой деп айткыла. Өзүнүн вордо эсептеп жүрчү. Эч ким эмес болчу, никакой статус нету дейт. Элдин баардыгы билет Көлбаев ким экенин. Канча кыргыздар барса уйгурларга тартып койгонун, канча кыргыздар барса ошол кыргыз маселесин чечпей уйгурлардын чечип койгонун биз тарчу эре билип жүрчүбүз. Эми Ташиев катал мыйзам мына жоопкерчиликке тартып полный бүттүгүн жестко кылып аткан кезде тура калдыңар дагы патриот деп чыгыңар. Болбойт. Мыйзамдуу өлкөдө, мыйзам иштей турган өлкөдө өнүгүүсү сөзсүз түрдө болот. Каримов Өзбекстанды кандай кылган? Южный Корея, Япония, Америка кандай кылган? Ошолордун полный бүттүгүн өрнөк ала турган, ошолордун баарын карай турган эмебиз. Анан кийин Көлбаев черешня экчи анан жаш кезинен мондай мейнеткеч болчу деп. Эмне мен мейнеткеч эмесминби? Мен Кореяда 5 жыл стройкада иштеп келгем. Эшекте иштегем. Айына 3-4 миң доллардан акча тапчым. Мына мейнеткеч деп ошо Америкада, Кореяда, Россияда чет мамлекетте иштеп жүргөн адамдарды айтат. Нахалява акча тапкандарды, адамдардын байлыктарын тартып алгандар полный бүттүгү буларды криминал дейт. Буларды мамлекетти тонуп атат. Если Көлбаевдин байлыктарын полный бүттүгү мамлекетке ала турган болсо, мамлекетке берягы дегенде эле 200-300 мектеп чөт. Берягы дегенде эле. Бул Көлбаевдин канча деген гектарлаган жерлерин, канча деген сарайлардын, канча деген кымбат баалуу аттардын полный бүттүгүн биз билебиз. Болбойт. Ташиев менен Садыр Жапаровду азыркы убакта тепселип салдыңар силер. Ушулар мекенге кызмат кылайын, мен тарыхты кылайын. Ушу мекенге бир нерсе жасап кетейин деп жасап атат бүттүк нерсени. Буларга окшоп биригип алып, митинг кылабыз, төңкөрүш жасайбыз, тиги менен сүйлөшүп алып, бул менен сүйлөшүп алып, антип-минтип жүргөн жок. Канча деген бизнесмендерди какшаткан көрүп атасыңар. Көлбаев өлгөндөн канча деген адамдар баш көтөрүп, ыйлап, мына будан жапа чеккем, тигиден жапа чеккем деп. Кыргызстан боюнча Көлбаевдин балдары, Көлбаевдин ошо бандасы жүргөнү бул ачуу чындык. Анан 300 колунда адам иштечи, мындай иштечи, айланайын. Ушуну бир билгиле. Менин мына соседим бар. Соседим мына швей иштетет. 400 адам иштетет. Адал окат иштесең, адал жүрсөң, Алла сени сактайт. Өзүң арам менен жүрүп, арамга көмүлсөң, өзүң бандит болсоң, барар жериң, өлөрүң, ал ачуу чындык. Сен кимге кандай кылсаң, сен өзүң ошондой өлөсүң. Кимге кандай кылсаң, сен ошону көрөсүң деген хадистер бар. Ошо урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, ушундай бир ишенип алыпсыңар. Көлбаевка баатырыбыз өлдү, биз чөгөбүз деп. Ташиев менен Садыр Жапаров силерди чөктүрбөйт. Силерди Өзбекстанга, Казакстанга, Тажикстанга башка жака алдыртпайт. Тажикстан менен бир эмес, 2 жолу уруш чыккан кезде эмне кылды? Тажиктердин колдо эчтеке жок кезде, атса курал аркага кете турган убакыт кезде мизин кайтарып койду. 100 миллиард сомго мамлекетке техника алып келип койду. Чегара тармагына. Чегара тармагын полный бүттүгүн, балдардын полный бүттүгүн 90 миң, 100 миң сомдон 120 миң сомдон зарплатасын көтөрүп койду. Мына ушуларды айтат патриот деп. Мына канча деген мектеп салды, садик салды, жана башкалардын полный бүттүгүн салды. Жолдор полный бүттүгүн, экономика болуп көрбөгөндөй өстү.
Мен Көлбаев өлгөндөн кийин мен монтип артынан сүйлөгөн жокмун. Ушуну бир билгиле. Көлбаев мен үчүн никто. Аны мен мындай баррикада эле таанычым мындай. Мени жакындан тааныгандар полный бүттүгү билет. Бирок Көлбаевди батыр кылбагыла. Көлбаевди коргогондон көрөк, Көлбаевдин үй бүлөсүнө бооруңар ачыгандан көрөк, мына азыркы отурган эл үчүн күнү түн иштеп аткан ушул адамдардын Садыр Нуркожоевич менен Камчок Кыдыршаевдин колуна кол буттан бут болгула. Жардам бергиле. Бунун эч бир жерде бизнеси жок болчу. Бул өз тайкесин жок кылган, өз тайкесинин ошол статусун тартып алган, өз тайкесинин ошо бийлигин тартып алган адамдардын бири. Аны мен айтпасам дагы белгилүү. Акматбаев Рысбек кимин болгон бунун. Мындай саткындар, мындай чыккынчылар бүгүн патриот болуп калбаш керек. Көлбаев жана Көлбаевдин үй бүлөсү, Көлбаевдин тууган уруктарынын полный бүттүгү байлык кекиртектен баардыгы накрывать этилген. Бүттүгү жетет буларда. Небере чөйрө кыбырасына чейин жетет. А бирок мына жерде комментарий жазып отурган карапайым калк, силерде эмнеңер бар? Силер эмне байлык жыйнадыңар? Эчтекеңер жок. Биз бүгүнкү күндү көрүп, эртеңки күндү ойлонуп жашаган адамдардын бирибиз. Кантип табабыз, кандай кылабыз, не кылып жашайбыз дегендерденбиз. Эми азыркы убакытта патриот мондай деп бир эле Көлбаевдин үй бүлөсү ачка калган жок. Кымбатчылык убакытта бир нан ала албай турган адамдар кекиртектен толуп атат. Миллиард деген акчалары бар, миллиард деген имуществолары бар, байлыктары бар. Полный бүттүгү Көлбаевдин семьясы ыйлап чыкса, оорулуу турбай мындай экен. Ар бир үйдө бар аз мигрант, ар бир үйдө оорулуу бар, ар бир үйдө ошо муктаждыктарын чечилбей аткан адамдар бар да. Ошолордун полный бүттүгүн чечейин, мамлекетти оңдойн, мамлекетти өстүрөйүн, мыйзамга баш ийсин деп атса, мамлекет алдыга жылдырайын деп Ташиев менен Садыр Нуркожоевич аракет кылып атса, булар мындай канга боелду, мына минттиңер, колуңар минтти деп атасыңар. Мен силерге бир эле негизди айтайын. Садыр Жапаровду ким кылды эле? Ким мойнун кести эле? Кол бутун кести эле? Садыр Жапаровдун өмүрүнө, тагдырына балтаны ким чаптырды эле? Ким? Атамбаевдин приказы менен, Атамбаевдин сохасы болуп жүргөн, ал убакта Атамбаевдин сөзүнөн чыкпаган бандит Көлбаев болгон. Кимди ким өлтүрүп койгон тарчойлорду баарын билебиз. Факты менен билебиз. Бирок Садыр Жапаров менен Ташиевди элдин душманы кылбагыла. Садыр Жапаров менен Ташиев элдин келечеги үчүн ушундай кадамдар көрүп атат. Аны чакырган кезде ушул убакытка чейин кармап келди, ушул убакытка чейин эме кылып келди. Аны чакырган кезде ок чыгарып атса айла жок атат да. Мамлекет карап туруш керекпи? Мамлекет өзүнүн күчүн көргөзүш керек. Мамлекет экенин, мамлекет башчы экенин билдириш керек. Ошо урматтуу элим, ушул кайрылуу полный бүттүк Кыргызстандын бардыгына Көлбаевдин аялы 46 минутта кайрылуу жасапыр. Бүттүгү калп, бүттүгү жалган. Мен просто көрүп алып күлдүм. Ушунчалык патриот болсоңор, мекенди сүйсөңөр, мекенге күйсөңөр, кыргызча сүйлөгүлө. Зачем орусча сүйлөйсүңөр? Кыргызстандын бир канча пайыз айылдан жана башка жактагылардын көпчүлүгү орусча түшүнбөйт. Эмне силер дуңгандарга кайрылдыңарбы орусча сүйлөп? Же бир башка бир улуттарга кайрылдыңарбы? Кыргызча сүйлөгүлө. Кыргызча айткыла полный бүттүгүн. Бирок мен жеке пикирим боюнча Көлбаевдин семьясы кайрылып чыкканы, Көлбаевдин өлгөнүнө көп деле кайрылган жок. Көлбаевден калган миллион деген имуществолор полный бүттүгүн алдырып койгон деп кайрылып атат. Менин жеке пикирим боюнча бул наркоборон, бандит канча байлык тапса полный бүттүгүн мамлекетке кайтарыш керек. Ошондо мамлекетте мыйзам болот. Жанагындай бронированный машиналарды автоматтар менен, пистолеттер менен, оружиялар менен жана гилтеген балдарды алып жүргөн балдар Көлбаев ошолордун полный бүттүгүн айына баккан. Айтып атпайбы? Никакой түрмөнү баккан эмес мындай тигиндей. Түрмөлөрдө дасторкондор жазылып турганын, түрмөлөрдүн полный бүттүгүн каржылаган биз билбейбизби? Билебиз да. Кимдерди каматып жиберген, чакырып келип туруп, Турциядан чакырып келип туруп, каматып жиберген, 15 жылга каматып жиберген Атамбаев менен сүйлөшүп. Аны билбейбизби? Билебиз биз. Көп нерсени билебиз.
көп адамдын тагдырына балта чапкан Көлбаевди батыр кылбагыла. Бактияр Касенов айтып атат. Мына патриот болгон ичим атышып атат депчи. Ичиң атышмак түгүл, мен сага айтып коеюн, башка жериң атышсын. Анан байларды минтип турган, байлардын ооздуруктап турган. Кайсы бай көчөдө ичип алып мен баймын деп бирөөдүн кызын зордуктап, бирөөдүн монтип атат. Кайсы диктатор ошентип атат. Айтып калчы. Эч бир байды, эч бир адамды келип, мыйзамсыз кадамдарды кылып, бул жериң жастырып бересиң, бул жериң мага бересиң, бул фирманы мага өткөрүп бересиң, же өлөсүң, же акча бересиң деп. Эч кимдин укугу жок. Булар келип жүргөн. Кыргызстандагы бизнесмендердин жарымынан өйдөсүндө эме кылып жүргөн. Мисалы Субаналиев деле, Артур жана Баланчаев деген бар, башка жанагы эксперттер, жана саясий серепчилер айтып атпайбы? Бизнес кылыш үчүн Көлбаевтан добро алып калган деп. Көлбаев пиктин эң эмесине жеткен. Көлбаев бүттүгүн көрдү, эс алды, жашады, кайфовать этти, байлык жыйнады, бардыгын көрдү. Акыры келип, дагы бийликти алам деп. Акыры келип, мындай жасайм деп. Акыры келип, тоготпой, мен бул жак менен прямоймун деп. Чакырса барбай койду. Ок чыгарды. ГКМБ кызматкери, укук коргоо кызматкери, мамлекеттик кызматкерлерге кол көтөрүү, ок чыгаруу бул кылмыштын эң туу чокусунда турат. Билбесеңер билип алгыла. Ошого Көлбаевдин аялы ыйлап чыкса, башкасы ыйлап чыкса, байкуш болуп чыкса эле, ушунчалык эле бооруңарды ачып көрбөгүлечи, пожалуйста, суранам силерден. Көлбаевдин байлыгы кыбырасына чейин жетет. 7 урпагына чейин жетет. Ушуну бир билип коела. А бирок сенин, менин, мына карапайым калктын байлыгы эртеңки келе турган балаңа да жетпей калышы мүмкүн. Өсүп аткан балаңа жетпеши мүмкүн. Ал толук түрдө 100% факт. Президенттердин байлыгынан көп байлыгы бар бунун. Көлбаев 20 жылга жакын убакыт отурду. Крым чөйрөсүндө, Крым дүйнөсүндө. Миллиардтарды жыйнады. Никакой миллион, никакой миллиард эме шотто жок дегендей мындай деп. Полный ложный. Полный ойлонуштурулган. Анткени ушундай байлыктардын баарын алдырып койгондон булар коркуп атат. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, элементарный логика. Көлбаевга кошулуп кетип бир, Көлбаев менен эс алып жүрөт экен, Көлбаев менен ушу коен колтук алышып калды, бул бийлик мындай деп жамандап аткандар кана? Канаки? Кана? Көлбаев менен эч кандай эмеси жок экенин, бул бийликтин эч алакасы жок экенин кече жок кылуу операциясында көргөзүп койду. Действительно көргөзүп койду. Ошо урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, Садыр Жапаровду жерди сатты, жерди берди, мындай тигиндей деп аткан адаханчылар, башкалар полный бүттүгү калп көрүп атасыңар, кармалап атат. Аркасында кимдер турганын, кимдердин тарапташтары ошондой кылып туруп, элди будуражт этип туруп, элди ошо көчөгө алып чыгайын деп атканы, бул бийликти көрө албай жаткан полный бүттү факты менен көрүнүп турат. Кимде ким жалган маалымат таратса, кимде ким мамлекетке чыккынчылык жасаса, кимде ким мамлекетти ушундай эмеге ала турган болсо сөзсүз түрдө жооп берет. Хорошо, мен мындай Көлбаев бандит экен. Бандитпи? Бизнеске аралашпай. Бандитпи? Бийликке аралашпай. Бандитпи? Ушундай эки адам семьясына аралашпай, башкага аралашпай, сен бандиттик кылып жүрө бер чекеде. Бандит бардыгына кирип кеткен. Жанагы вебкамдардан ошол доляда отурчу, тигил жана интимдик кызматтарда полный бүттүгү ошолорду доляда отурчу, кафелерде отурчу, ресторандарда отурчу, магазиндерде отурчу, мындай айтканда, тигил базарларда Дордой, Мадина, тигил Аламжин, Ош базар бүттүк жерде бул доляда отурчу. Кыбыр эткен полный бүттүк жерден Көлбаевдин балдары доля алып кеткен, ал факты. Чындык бул. Канча деген чоңдор менен, канча деген бизнесмендер менен жолуксам, деп отурат. Айына мончо берчим. Бирөө айтат, 1 жылда $500,000 берчим дейт. Мына
Бул факты да, урматтуу элим, ошентип элди тоноп жүргөн, элдин байлыгын тоноп жүргөн адамдарды, анан патриот, анан Чолпон атага жардам берчи, буга жардам берчи. Мен деле миллиардтарды уруп алсам, күннө жардам берем мен. Күннө жардам берип жүрө бербеймби? Элге жакшы көрүнүп, өзүн пиарлап. Чында. Мындай айтканда көтүң тердетип, иштебегенден кулагың тердетип, чекеңен тер чыкпагандан кийин жардам берип койшал көп маселе эмес. Берсе берип койгон чыгар 1 жылда 10 адамга. Антип жашырын берип жүргөн бизде Кыргызда мындай бандит болбой эле адал иштеп жүргөн 1000 адамга берип жүргөндөр бар. Bir banditти, bir чыккынчыны, bir криминалды патриот катары көрбөгүлө. Мен үчүн Көлбаев патриот эмес. Көлбаевдин аялы да патриот эмес экен. Кыргызча сүйлөбөйт. Анан өз канынан жаралган кызын эмеге берип, bir уйгурга берип, теги жок адамдарга берип. Патриот деген мекен үчүн сүйөт. Мекенин ошол мекендеги кыраан балдарга берет. Ушуну бир билип алгыла. Чыгаан балдарга берет. Ташиевдин жасап аткан иши, Садыр Нуркожоевдун жасап аткан иши 100% туптура. Анан атабыздан ушу машиналардын баарын неме кылбагыла, бир машинасы жок дегенде калсын деп. Ар бир үйдө Көлбаев даял айтат, ар бир үйдө 3төн 4төн машина бар деп. Калп да карандай калп, 3төн 4 эмес, бир машина ала албай, кредитке кирип, банкка үйүн алдырып койгондор канча? Канча? Мунундай саналат. Үй жок, квартиралап жүрүп, темселип жүргөндөр канча? Кекиртектен. Анан булар жанандай хан сарайда жашап, жанандай жерде жашап, анан тигил эмени жанагыл правдада өзү атылган жерде атын тотам жанагыл эмени кафени. Ошол кафени 6 ай гана иштейт дейт. Бул сезон менен иштейт дейт. Ал көп деле акча таппайт, эмнеге мындай кылып атасың дейт. Ал жерде 2000-жылдан бери анын офис экенин, 2000-жылдан бери ошол жерден полный маселелер чечилет экен, өзү ошол жерде көп убакыттан бери отурат экен, биз билебиз да. Ал жер жөн эле для понт. Муну иштей турган, жасай турган понт болчу. Анан 6 ай иштейт деп. 6 айда не силер 6 ай бекер бердиңер белге. Келгиле Көлбаевдин атынан бекер тамак жеп келдиңер. Асмандын башы 2 адам кире турган болсо $150, $200, $100 сөз түрдө таштап чыгат. Асмандын башы кымбат жер. Айрге мындай кичинекей адамдар бара бербейт. Бара албайт, алардын духу да жетпейт. Анан Барашыкты билебиз, мен да Барашыкка кирип жүргөм. Барашык кандай жер экен полный бүттүгүн билем. Ал жерде кымбат жер. Каганат кандай кымбат эмекенин эс алчу борбор экенин баарыбыз билебиз да. Бунуку бир эле пансионат же бир эле кафеси, бир эле мондай жок. Урматтуу элим, 10 деп 100 деп саналат, ушуну бир билгиле. Гектарлаган жерлери бар, 100 гектар. Мына өйдө жакта магистралдан эле бир 200 гектар ушундай жер алып койгон. А силер жүрөсүңөр. Ага поддержка теуп, комментарий жазып, 4 соттук участогуңар жок аркаңарда. Жейин десеңер эртеңки бир сындырым наныңар жок. Никакой патриот болгон. Бул эч кандай патриот эмес. Патриот деген бул ложь вообще эле. Калп бул, жалган бул. Калптын дагы бир аз окшоштуруп айткылачы. Мына Садыр Жапаров менен Ташиев кандай иштеп атканын, мамлекетке 2 жыл аралыгында, 3 жыл аралыгында кандай иштер жасап койгонун баарыбыз көрүп атабыз. Ошол урматтуу элим, мени кимиңер жакшы көрсөңөр да, жаман көрсөңөр да, Көлбаев тууралуу нафиг нужн да мага айтыпчы. Айткым да келген эмес, бирок кече аял чыккандан кийин айла жоктон калптардын баарын урдуруп атканын, калп эле көзүнө жаш алып атканын көрүп мен жакамды карамадым да. Бул деле тигил баригадай болуп эле саясатчы турбайбы депчи. Байлыктарын алдырып койбош үчүн ушундай кадамга элден жардам сурап атыптыр да депчи байкуш болуп. Ошого вообще ишенбегиле. Жанагыл президент кылды, ментти дегенди. Бир эле сөз менен айтат элем да. Жепсиңер да. Президент кылды деп аткандар.
1.195.000 голосту карапайым калк өзү мамлекет өнүгөлү өсөлү келечегибиз кенен болсун деп салган жана салдырган туугандарына тааныштарына ушу Садыр Жапаров мамлекетти көтөрөт деп алып келип туруп эме кылып койгон эмес. Жардам берсе жардам берген чыгар. Уюштуруп тиги буусуна тияк бягына жардам берип машина сашинасын коюп берген чыгар. Анткени Көлбаев көп президентке жардам берип, алардан кайра ошол жардамына хот алып, миллиардтарды иштеп, акчаны жасап, доброну алып, каалагандай чартаңбай тебип жүргөн баригалардын бири. Анан күйөөсү Көлбаевдин аялы күйөөсүнүн каны музтай электе эле чыга калып, эртеси күнү кайрылуу жасаганы вообще бул уят. Блондер пап, Блондер пап деген кандай эмеде турат, мисалы мына кандай жер экен полный бүттүгүн биз билебиз. Көлбаевдин байлыгы мамлекеттин байлыгынан дагы мына бирөө жазып атат, коммерсант алды дейт. Туп-тура коммерсант, Элит Хауста, Авангардта акчалары бар. Ушуну бир билгиле. Элдердин көпчүлүгү ала албай аткан Элит Хаус кымбат квартира. Авангард стиль, Елизавета жана башка строительный фирмаларда акчалар бар. Миллиард деген акчалар бар булардын. Мамлекеттин байлыгынан Көлбаевдин байлыгы ашып түшөт, калбайт. Виллалар салганына магистралга. Эмен жанына Манас айыл жагына мен билген мисалы мына тигил эмеге Орто Сай городок жакка мындай. Көлбаев строитель жагынан дагы, бандит жагынан дагы, бизнес жагынан дагы эмне бизнес болсо бүттүгүн колго алып, колуна мыжыгып турган. Бул өлөт, бул жашайт деген ошондой эмеде болгон. Бул өзүнүн колу менен кылган эмес, балдардын колу менен кылып, канча баласын түрмөгө отправка кылып жүргөнүн тарчы өрө билет.